Куудулдук тармагы негизи Кыргызстанда кандай өнүгүп келе жатат? Же бир орунда турабы? Же артка кетип бара жатабы? Ордунда токтоп калат. Куудулдуктан башка жумуш кылбай туруп Кыргызстанда жан багууга мүмкүнбү? Мүмкүн эмес. Пынар эке менен ортоңуздарда бир акча маселеси жаралып, пикир келишпестик бар деп уктум. Ушул жөнүндө эмне дейсиз? Концерт болуп атканда эле Тынардын концерти болуп эсептелген. Биз жанында жандоочу болуп эле жүргөнбүз да. Агайыңыз Рахман Разыков устатыңыз. Сиз иштеп жүргөндө устат таарына тургандай, ушуну кылбаганда мен өкүнбөйт элем дегендей кандай ката кетирдиңиз? Мен ичимде арман болуп калган бул агайга бир таарынычымды билдирип алып кийин аттын кылгам, анда жаш болгонбуз. Алдыңызда конверт турса, ичинде ушул турушта азыр ичинде сиз о дүйнөгө качан аттанарыңыз жазылып турса, кызык үчүн ачып карайт белеңиз? Жок. Жакында Рахман Разыков агайыбызды эскерүү кече өттү Бишкекте. Ошол кече башталарда Рысбек Жабиров агабыз жалпы куудулдарга эскертүү берген биз уктук видеодон, саясатты кошпогула, өзүңөрдүн ишиңерди кылгыла деп. Мындай тыюулар, саясатты сүйлөгүлө деген куудулдардын оозун жабып, канчалык болуп, канчалык эскертүү болуп турат сиздерге? Жок, эскертүү болбойт. Эскертүү болбойт. Ассаламу алейкум достор, биз кайрадан эфирдебиз. Бүгүн бизде конокто кыргыз элине таанымал куудул Рахман Разыковдун шакирти Ильяс Иманалиев агабыз келди. Дагы бир жолу кош келипсиз. Алгачкы суроолордун бири жакында 8-сентябрда Бишкекке өзүңүздүн жеке чыгармачылык концертиңизди берейин деп турасыз. Жалпы даярдыктар кандай? Кудайга шүкүр, рахмат. Даяргерчилик аябай жакшы болуп атат. Көңүл буруңуздар, урматтуу Күлкү көрмандары. 8-сентябрь 5 тапандан Ильяс Иманалиевдин жеке концерти өтөт. Баштагыдай аракты ичпей калдым сүйүнчү, аялымдын жемесин укпай калдым сүйүнчү, аялымдын урушун укпай калдым сүйүнчү. Борбор кала Бишкектин ортосунда сүйүнчү, спорт сарай Кожомкулдун сахнасында сүйүнчү, сентябрдын 8-и концерт берем сүйүнчү, сентябрдын 8-и отчет берем сүйүнчү. Келип көрсөң тамаша, чындыгына жараша, 1000 сом болду бир билет сатылууда кассада. Даярданып жүрөмүн, күлкү менен күтөмүн, даярданып жүрөмүн, баарыңарды сүйөмүн. Спорт ортосунда башталышы саат 19:30. Сурап билүү телефону 076 21 36 30. Буга чейин мен концерт коердун алдында адам ойлонот экен да. Мен эмне кылдым, эмне жөнүндө отчет берем деп. Эми бул отчет концерт да. Ойлонуп көрсөм ушул күнгө чейин мен чоң костюм менен эле Мастын образынан башка бир таанымал бир образ жаратпаптырмын да. Негизи өзү Рахман экенин агайыбыздын колуна келгенимде мен ырчы катары келдим эле да, ырчы болуп келдим эле. Эми бул концертте көбүрөөк ошо эстрада жагына басым жасайм. Куудулдук тармагы негизи Кыргызстанда кандай өнүгүп келе жатат? Же бир орунда турабы? Же артка кетип бара жатабы? Ордунда токтоп калды. Мындай жаңыча иштөө же болбосо замандын талабына ылайыктуу эмне деп коет, продукцияны биз элге тартуулай албай калдык. Токтоп калдык. Көпчүлүк сатиралардын, видеолордун биз ылдыйынан комментарий окуйбуз. Жаңы изденүү жок, эски сатиралар деп көп жазышат. Демек мунун бир аз болсо да чындыгы бар. Бар. Аны моюнга алыш керек, бар. Куудулдуктан башка жумуш кылбай туруп Кыргызстанда жан багууга мүмкүнбү? Мүмкүн эмес. Кошумча жанында жок дегенде бир бизнес болуш керек же болбосо бир үй бүлөнү мындай кыймылдатып тура турган бир кыймыл аракет болуш керек. Жеке өзүңүздө кандай жумуштар бар? Жумушум такси кылам. Муну жашырганда эмне?
айылга каттап турам. Мурда айылда атам жалгыз жашайт эле. Анан аксакалдын ал акыбалын сурап коюш үчүн атайын Бишкектен айылга барганда жөн кетпестен клиент алып кетип, аяктан клиент алып келип, ошентип атып эле көнүп калдым мен өзүмчү. Кадимкидей таксиге кирип, такси кылам. Мындай сөз бар, адам эгер эмгегин сатпаса, өзүнүн ар намысын сатат дейт. Сиздин эмгегиңизди канчага баалап, канчага сатасыз? Тагыраак айтканда, тойлорго кызмат кандай болот? Мен эмгегимди чындыгында баалабайм. Элдин кызматында жүрөбүз деп мен ушуну принципке тутуп алгам. Элдин адамы болгондон кийин элдин кызматын кылыш керек деген. Көңүлүңөн чыкса деп айтам. Анан мен мынчага барам, мынчага болбойт деп айтпайм. Сен өзү канчага болсо жакшы дейт элең деп мен сурайм өзүнөнчү. Мисалы үчүн тойго чакырабы же концертке чакырабы, канча гонорар менен келесиз деп сураса мен айтам да. Сен канчага келсе жакшы болот эле деп ойлойсуң деп айтам да. А мен ошонун сунушум боюнча анан кийин айтам. Кыргыз эстрадасында белгилүү бир чыгармачыл инсандар мен интервью алганда, ушундай суроолордун тегерегинде биз сүйлөшкөндө анын бир айткан сөзү бар. Эгер адам өзүнүн талантына ишенип, кадыр баркы болсо, ал өзүнүн ставкасын айта алат деген. Эгер өзүнө ишенбесе, ал айта албайт деген. Демек сиз өзүңүзгө ишенбейт деп кабыл алабызбы? Жок, ишенбейт эмес. Рахман агай бир нерсени биздин мээбизге аябай катуу куйганда, жоопкерчиликти сезе билиш керек адамдар. Жоопкерчиликтен коркуш керек депчи. Сөз бердиң, сөзүңө жооп беришиң керек. Мен ошодон корком да. Ошо мен тойдун ээси же болбосо ошо концерттин ээсиндегидей мен успать эте албай калсам, ошол акчаны мен кайсы бетим менен алам. Эгер жакшы успать этип койсом же тойду жакшы алып бара турган болсом, тойдун ээси дагы өзү ыраазы болуп адүш эле берет. Андай окуялар болгон. Менин атымын адүш чай ичип койдум могу гонорардан сырткары депчи. Андайлар болот. Анан кийин мен антип баалай албайм. Менин талантым мынча сомдук дей албайм. Мен талантымды бизнеске койбойм. Сиздин мен көп концерттерде ырдаганыңызды көргөм. Жакын досторуңуз дагы айтып жүрөт, жакшы ырдайт, өзүнүн дагы жазган чыгармалары бар деп жүрүшөт. Негизинен жакшы ырдайт деп мен да эсептейм. Эмне үчүн бир ырчылыкка аттанып, чоң сахнага аракет кылбайсыз? Же балким ойдо барбы? Эми ошол айтып атпаймынбы? Агайдын колуна биринчи мен ырчы болом деп келгем. Анан агай карап туруп эле мен эме көрүнүшүмө карап эле сатира жазып атып мен кудул жолуна ыктап койду да, айлантып койду. Эми ошол сен айткандай быйыл Кудай буйрса ошол концерттин темасынан ошондой коеюн деп аттым эле, ырларым менен сырларым депчи. Ушу күнгө чейин мен агайга айтып мен ырдай берейинчи, концертимди кое берейинчи десем агай кое тур деп келчү болчу да. Ошондогу такталып турган, ырдалбай турган ырларым быйыл Кудай кааласа 8 сентябрда Кудай буйрса жарыкка чыгат. Ырдайм. Бул сиз жеке чыгармачылык концерт ырдайм деп турасыз, бирок андан сырткары бир ырчылар сыяктуу өзүнчө клип жаздырып, атайын ырчылык менен аракет кылуу ойдо кылган эмесмин, эми аракет кылып атам. Бирок ошондой ойдо бар. Бар. Жок дегенде бир 10 ырым болсо ошонун 4-өөнө, 5-өөнө клип тартып калыш оюмда бар. Кыргыз куудуларынан жалпы улуу агайлардан мисал келтире кетсек, Абдылда агай, Борончу агай, Тынар акелер сыяктуу сизге бир чоң куудулдардан таарынгандар барбы? Пикир келишпестиктен, бир себептерден улам. Эми таарыныштар болбосо керек, эми пикир келишпестиктер деген десе туура келет болуш керек. Түшүнбөчүлүктөр болуп келген, болгон. Өзүң айтмакчысың, Абдылда агайыбызда болгон. Мен мындан 2 жыл мурда Бишкекке Ошко концерт коеюн деп атканда, ушу август-сентябрь айларында коеюн деп атканда, мен агайлардын алдынан өткөм да, чогуу иштешип аткан маалыбыз болгон Тынар аке, Абдылда агай. Анан агай биринчи Тынар акеге кайрылдым, Тынар аке десем, болду экөөм сөз жок деп эле койду. Анан Абдылда агайга барып айтсам, Абдылда агай ошол маалда сезон болуп, мен дагы бир аз тыйынга иштешим керек болуп калат да деп койгон да. Мен түшүнгөм сразу эле. Демек мен агайга төлөп бере албайм. Жөн эле коеюн деп чакырган эмесмин да. Концерт өткөндөн кийин анан кийин биздин продюсерибизге ошо мага болгон түшүнбөчүлүгүн айтыптыр да. Ушу Ильяс концерт коюптур, айтып койсоңор болмок, бир ооз өзү деле айтып койсо мен бармакмын дептир да. Көлдө Караколдо Касымалы Жантөшев атындагы Каракол драма театрында концерт коюп атканбыз. Ошондо раздевалкада эсимде да айткам да. Айтканда агай ушул сөздү айтып туруп шашып чыгып кетип калган да.
Мен сразу эле түшүнгөм, демек мен агайдын гонорарын төлөп бере албайм. Акыбалым жакшы эмес деп туруп чакырган эмесмин. Кийин ошону угуп калдым. Адан бери бул тема жөнүндө агай экөөбүздүн ортобузда сөз боло элек. Болуп калса түшүндүрүп айтам. Тынар аке менен ортоңуздарда бир акча маселеси жаралып, пикир келишпестик бар деп уктум. Ушул жөнүндө эмне дейсиз? Тынар аке экөөбүздүн ортобузда эмес. Негизи көзгө көрүнүктүү кутулууско концерт болуп атканда эле Тынардын концерти болуп эсептелген. Биз жанында жандоочу болуп эле жүргөнбүз да. Ошондуктан каерде болсо Тынар акен деп эле. Бул общий чечим менен айтылган. Анда раматтылык агайыбыз Рахман Разыков өзү дагы бар болчу. Анан айткан экен. Балдардын деле Каныбек экөөбүз иштеп келип атканбыз. Балдардын деле бир аз гонорарын көтөрөлү дегенде макулдап коюп туруп, негедир ошол маалда мен балдарыма мектебин окуусуна акча төлөш керек болуп, акчадан аябай тартыш болуп жүргөн маалым. Анан мен чындап эле бирок акча керек деп эле туруп алгам да. Мага акча керек, акча бербейсиңерби, жетпейт ал акча деп эле ошентип туруп алгам. Анан именно концерт өткөндөн кийин агай сураптыр, балдарга акчаны бердиңерби? Бердик деп койгон да. Дегенде Каныбекке берилген ал гонорар кошумча кылып берилген, мага берилген эмес да. Мен аны билбейм да, андан кабарым жок да. Анан Рахман агайдын үйүнө барып, жалап аткан кетерин алдым да. Рахман агайдын үйүнө барып чай ичип отурсак эле агай капысынан эле берген да суроону. Сен акчаңды алдыңбы деди да. Дедим мен түшүнбөй калып, жок алган жокмун дедим. Сен берген жокпу деди. Берген жокмун десем, ошол жерде эле чак эле продюсерге чалып туруп эле, "Не мунун акчасын берген жоксуң, тиңдей" деп ушинтип калды. Мен эчтеке дей албай туруп калдым. Жалап барсам агай продюсерибиздин ачуу келип калды. Эми түшүндүрдү да мага, "Эй, сен пока алдым деп турсаң болмок, ушул нерсени жабат элек кийин" деди. Мен эми албаган нерсем кантип алдым деп айтам, мен Жумашке туура түшүнүңүз деп продюсерибизге ошентсем, "Эми алдым деп турсаң жапмакпыз да, бул жагынан концерт болуп атат го" деп ошентип калды. Анан агайга барып айткам. Экинчи жолдан именно наёс кылып сураган да. "Алдыңбы эй бала" дегенде, "Албаган акчамды алдым" деген, бирок все равно агай ишенбеген. Ошондон айынан түшүнбөчүлүктөр болгон. Акебиз таарынган, мен дагы жаштык кылып бир аз таарынып жүрдүм. Кийин мен түшүндүм да, анан кайра жармаштым. Мен туура эмес кылып койгонумду өзүм байкап, кайра иштешип кеттик. Азыр жакшы, Кудайга шүгүр. Бул деген Тынар акенин концерти, бирок Тынар акенин тиешеси жок, уюштуруучу сизге акчаны бербей жатат. Жок, келишилген гонорарды берет, бирок агай айткан да, булардыкынкисине кошуп берип койчу дегенде, кошуп берген эмес да. Болгон ошол. Бирок Каныбекке кошуп берген. Каныбекке берилген. Бул деген сөз бу жерде Каныбек дагы бирок марттык кылган. Тозун мен алып, бирок бул акча мага жукпайт дедим. Жарымын, муну сен алчы бала чакаңа иштечи деп берип койгон. Каныбек аке өз жолунда, бирок мен ушул жерден бир нерсени түшүндүм. Куудулдуктун аразында дагы Рахман агайдын баласын сизден өйдөрөөк коюп, кандайдыр бир саясат ойноп, аны өйдөрөөк коюп, гонорарын көбүрөөк төлөп берген. Жок, менимче мындай болгон да. Пока мен Бишкекте жашайм, Каныбек Ошто жашайт, атасы менен чогуу. Пока Каныбекке берип турсак, Каныбек унчукпай турса, кийин Ильястыкын расчет кылып коебуз деген ой болгон да. Стендап менен сиздер ойногон сатиралардын форматы эки башка. Эмне айырмачылык бар? Стендаперлерге кандай баа бересиз? Азыр жаштар чыгып келе жатат, кыргыз стендапы өнүгүп келе жатат. Мен мындай жалпак тил менен түшүндүрөйүнчү. Стендап мындай да. Мисалы үчүн народный магазинди сурасаң, таппай аткан болсоң, народный магазин каерде бар десең, биз боло турганбыз жок, биз куудулдар боло турганбыз жок. Барасың да, мынерден оңго бурулуп туруп, бир 15 метр жүргөндөн солго бурулсаң, народный деп жазылып турат деп айтат да. Биздин тармак ушундай да. Стендаптык андай эмес. Адрес сурасаң, ошол жака барсаң табасың дейт. Нар жагын өзүң табып алып күлүп ал деген сөз да. Ошол багытты эле көрсөтүп коет. Күлкүнүн багытын көрсөтүп коет, ал жагына көрөрмандар өздөрү импровизация жасап күлө берет да, ой жасап. Кайсыл мааниде кабыл алып күлүшөт, ар ким ар кандай маани менен күлүшөт. Демек сиздердин багыт бир кененирээк түшүндүрүп, элге жакшыраак жеткирүүнүн бир жолу. Ооба. Агайыңыз Рахман Разыков устатыңыз. Ошол устаттын астында сиз иштеп жүргөндө устат таарына тургандай, ушуну кылбаганда мен өкүнбөйт элем дегенде кандай ката кетирдиңиз? Дээрлик 20 жылы шакирт болдуңуз.
мен ичимде арман болуп калган бул агайга бир таарынычымды билдирип алып туруп кийин аттың кылгам. Анда жаш болгонбуз. Бештапан куудулар тоона жаңы чогулганда мен Ямахам бар эле, Амалда көп чыгармалар живой ойнолот эле, мен ойноп берет элем дегендей. Ошол Ямаханы кийин агай мен Сыйкырчы деген группа ачып атам, ошого сен берип кой, силердики мини диск болуп калды, мини диск менен ырдай бересиңер деп кийин Сыйкырчы тобуна мен Ямаханы бергем. Ал меники да, менчик да. Ошентип колмо кол болуп жүрүп Ямаха жок болуп кеткенде мен агайдан дуулагам ошол Ямаханы таап берем депчи. Ошол менин ичимде арман болуп калган да. Кийин таарынып жүргөм, Ямахамы алып жок кылып жүрдү агай деп ошентип жүргөм да. Ямаха экенин көрсөчү. Кийин өкүнүп калдым. Ошону доолуп алганымачы. Муну сурап жаткан себеби сиз Шергази Оролов, Рахман агай үчөөңүздөрдүн ортоңуздарда бир окуя болгон экен. Мен өткөндө Каныбек Ыразыковдон интервью алгандан кийин, Үчөөсүнүн ортосунда. үчөөңүздөрдүн ортоңуздарда. Мен өткөндө Каныбек Ыразыковдон интервью алгандан кийин Шергази Оролов мени сотко берем деп телефон чалды. Сотко бериңиз дедим, бирок берген жок. Бул деген сөз үчөөңүздөр Рахман агай сиздерге машина алып берген. Сизге эмес. Сиздин наамыңызга жазып алып берген, Жок. Шергаз сатып жиберген же кандайдыр бир окуя болгон. Ошол жөнүндө бир түшүндүрмө. Мындай болгон. 5 агышка 5 кемпир деп группа уюшулган. Анан кичине болсо да балдар жаш болуп атат, багыт жөлөп бергиле деп болсун иштеп кетти. Ада Гүлжайна дагы бар, мен бар, Каныбек бар. Анан ошондо алдын ала жүрүп концерт уюштурганга бир жеңил машина керек болуп калыптыр. Муну Шергази сунуштаган, агай ушу машинаны алып берсеңиз, мен алдыда концерт уюштуруп ушинтип жүрөт элем деп алып берген. Алдырткан да, алып берген. Анан алып жүрүп туруп эмне болгон? Концерт уюштуруп жүргөн Шергазынын оюнда мындай болгондо мен концерт уюштуруп ушу Рахман акенин колунда иштеп жүргөнүбүз менен машина расчет болуп кетет деген ой болгон да. Акайсы андай болгон, агай ошо акчаны бериш керек болуп ортого эме гарант болуп туруп берген үчүн Шергазыдан машинанын акчасын берип койбойсуңбу дей берген да агайга. Шергазы мен эмнеге берем, мен иштедим го сиздин колуңузда, өзүңүз төлөп кое бериң деп ушундай сөздөр болгон да. Негизинен ал акча кийин эме болгондо Чынар аке менен Шергази иштеп жүргөндө Шергази айткан да. Шергазынга балдар келген. Келип акчаны бербейсиң деп ошо машинанын ээлери келип акчаны сураганда Чынар аке ортого түшүп туруп төлөгөн да ошону. Ошону мен уккам. Мен жок болчумун ал жерде, бирок Чынар аке менен Борончука концерт мына башталат деп аткан маалда ошол окуя болгон да. Анан Шергазыны алып калып акчаны төлөп берген да. Чынар аке менен Шергази экөө кийин ортосунда эмне болгон билбейм аны. Эми ал экөө өкүл бала өкүл ата дегендей экөө чечип алат дейчи. Ал машина ошондой болгон. Машинаны сизден сатып алышкан эмес. Менден сатып алган эмес. Кийин мен сатып алгам аны машина. Айланып мага келип калган да. Бирок мен наличкамдан эле акчам алгам. Макул. Кийинки суроо мындай болсун. Куудулдук өнөрдө негизги максатыңыз эмне? Сиздин ойногон сатиралар аркылуу келечек муун силердин кесириңерден балам туура эмес тарбияга түшүп кетти деп бирөөлөр келсе кантип жооп бересиз же туура багытта келе жатасыздарбы? Өтө жакшы суроо бердиң. Мен ушул жөнүндө көп ойлоном да. Анан мен өзүмөн корком ушул үчүн. Себеп дегенде мен өзүмдүн ойногон образым жанагы Алкаш Мастын ролун ойнойм да. Анан келечек ошо Масты көрсө мас болсоң эле популярный боло берет турбайсыңбы деген ой болуп кетпейби экен деп эле ошондон корком. Самом деле мен Мастарды шылдыңдап атканымды мындай жаман тескери көз кара эме терс жагын алып чыгып атканымды түшүнбөйт да ал жаштарчы. Кандай десем эми корком, бирок муну ойноп аткан образыман корком. Туура эмес. Айтайын дегеним, сиздер ойногон сатиралар бул тарыхта калчу сатиралар, интернет бетинде калат. Бул түбөлүк кийинки муундар дагы көрүп бир тарбия алчу сатиралар деп эсептейм. Демек сиз бир аз чочуйсуз, жоопкерчилик бар. Чочуйм. О дүйнөгө барганда, Кудай астында сиз суракта турганда кайсы кылган жумушуң үчүн мен сени бейишке киргизейин деп сураса, кайсы жумушуңузду айта аласыз? Эмне ишиңиз аркылуу бейишке кирем деп ойлойсуз?
бул сурооңо жооп беришке бир аз эртерээк эмеспи? Мен ошондой эле деп түшүнөм да. Эрте го дейм. Мен билбейм. Бул суроого эрте дегендин мааниси мен дагы бир 30 жыл жашайм, андан кийин жооп берейин деген максаттабы же кандай себептен эрте? Мисалы, эми тагдыр ар кандай, канча күн жашайсың, ар кандай. билбейт. Эч ким билбейм. Балким жакшы кылган иштерибиз бардыр, балким жоктур. Ал Кудайга эле маалым. Айта албайм, мен муну кылган сообум үчүн мен бейишке барам же болбосо мен бир даан сообум жок, мен тозок барам деп айта албайм. Алдыңызда конверт турса, ичинде ушул турушта азыр ичинде сиз о дүйнөгө качан аттанарыңыз жазылып турса, кызык үчүн ачып карайт белеңиз? Жок. Балким Эгер билсем ачып карабайм. Ошонун ичинде мен о дүйнөгө кайсы күнү кетеримин билсем ачып карабайм. Кайсы күнү экенин билгим дагы келбейт. кийин өкүнүч болуп калбайт. Жок. Кыргыз куудулдарынан буну биз бөлүү деп эсептебейбиз. Бир мыкты деген 3 топ куудулду айтып бере аласызбы? Кимдер? Топпу же Эң алдыңкы 3 адам. Алдыңкы 3 адамдардан Абдулла Гайды айта алам. Анан сөзсүз түрдө Тынар аке. Анан экинчи образда ойноп жүргөн, экинчи катарда ойноп жүргөнү менен образды жеткире ойногон Нарымбек мен катуу баанайм. Молдобаев Нарымбек. Себеп дегенде кайсыл образды айтсаң бир аз ойлонуп туруп эле табат да ошону. Сразу ойнойт. Күлкү менен музыка адамдын жүрөгүн карайтат деген пикир бар. Ошого эле карама каршы күлкү менен музыка адамды жашартат деген пикир бар. Кайсыңызына көбүрөөк ишенесиз? Адам сыгылганда кандайдыр бир бийлегиси келет же болбосо ырдагысы келет да. Бул деген ошо кайгырууну жоготот да, жашарасың. Адам кайгырган сайын картайып баштайсың. Ошон үчүн дайым көңүлдү көтөрүп жүргөн адам жаш көрүнөт го дейм. Азыркы куудулдарга караганда вайнерлер, блогерлерге суроо талап бир аз көбүрөөк сезилет. Эмне себептен? Балким куудулдук тармакта бир азыраак иштеп жатасыздарбы? Же чын эле вайнер менен блогерлер көбүрөөк кызматтабы? Айырмасы Мындай да. Куудулдар сахнага чыгып айтып коет деген эмеси бар. Принциби бар, билесиңби? Мындай силердин алдыңарда бирдеме кылбашыбыз керек, чарчап айтып бересиңер дейт да. Ошон үчүн бизге мындай эме кылгандан чочушат да, бир аз рамкада турушат да. А сиздерде наоборот да, рамкадан чыгып туруп, эй, токтосоң деп алып туруп ошо угул суроолордо силерге ошондой көп ыргытылат да. Көз карашы ошондой да. Элдин көз карашы чочушат. Акыркы 1-2 суроо калды, ошо менен жыйынтыктайлы. Куудул болуп таанылып чыгыш үчүн, талантың элге бир тартуулаш үчүн сөзсүз бирөөгө шакирт болуп, бир топко кошулуш керекпи? Же жалгыз адам деле аракет кылып, куудулдукту аркаласа болобу? Жок. Жана айтат го. Талантың 1% болсо 99% аракет кылыш керек. Бирөөгө шакирт болуш керек эмес. Эгер чыныгы артист болом десең, аракет кылсаң, ошо аракетиңен өзүң эле чыгасың. Мен бир нерседен эле буга ынандым да. Рахман Разыков агайыбыздын кызы Гүлмайрам Разыкова агай 1 грамм түрткү берген эмес. Мына азыр сон популярларчы. Өзү ырдап, салып, жазып, клиптерин тартып аракет кылып атат да. Болбосо аны эч кимибиз ойлогон эмеспиз, ырчы болуп кетет депчи. Аракет. Талант 1% болсо болот экен, жетет экен. Акыркы сурообузду ушу менен жыйынтыктайлы. Өзбекстанда Аваз Ахун деген куудул бар. Мен дайыма көрүп турам. Сатиралар өтө мыкты. Ошол куудул сахнада сатира ойногондо бир дагы саясатты, бир белден төмөн сатира сөздөрдү көп айтпайт. Бирок ошосу менен деле көрөрманы көп. Кыргыз куудулдары сахнада сатира ойногондо саясатты, белден төмөн уят окуяларды сөзсүз кошушат. Эгер ал экөө кошулбаса, эмне болот? Көрүүчүлөр жоголобу же бир сапаты түшүп кетеби? Ошол эки нерсени кошпой ойносо болобу деген суроо бар да, жалпы көрөрмандарда. Эми
Белден төмөн дегениңе мен кошулбайм. Бизде көбүнчө белден өйдөгө аракет кылышат. Мен бир дагы куудулду белден ылдый сүйлөп туруп неме кылып атат деген сөздү айта албайм. Себеп мен көрбөгөм дагы. Анан кийин жана саясат жөнүндө сүйлөсөң, себеп биз эгемен калкпыз да. Ошо саясат менен жашап, саясат менен туруп, саясат менен сүйлөшүп келип атабыз да. Жөнөкөй стройкада иштеп атканды аны жакшылап байкап турсаң, биз 10 минут сүйлөшүп турса, ошонун 3 минуту же 4 минуту саясат жөнүндө сүйлөшөт да. Анан эл каяка карап акса, биз да ошо жака карап акышыбыз керек. Элди кызыктырыш үчүн. Саясат жөнүндө сүйлөшсөң, анан кийин эл кызыгып сени тиктейт да. Ошон үчүн бир аз болсо дагы саясат сындап, сахнада көрүнүш көрсөтүп турабыз. Дүйнөлүк улуу бир акылмандын сөзүн окудум. Кайсыл элдин бийлиги начар болсо, эли саясатчы болуп кетет аргасыздан деп жазыптыр. Бул пикирге кошуласызбы? Демек, биз саясатты көп сүйлөп калганыбыз бийликтин алсыздыгы деп кабыл алсак болобу? Андай эмес болуш керек. Чындыгы, бирок бул сурооңо мен даяр эмес экен. Айта албайм. Мунун түпкү маанисин ал түшүндүрмө жазыптыр улуу ойчул. Бийлик алсыз болбосо, эли саясатчы болбойт деген сөз элин жакшы камсыздап, баары жетиштүү, жакшы жашоо болсо, элдин саясат менен иши болмок эмес деген пикирин калтырган экен. Мен ошол тууралуу суроо бердим. Балким эми идеал, эч кимибиз идеал эмеспиз, кемчилик болот. Бийликте деле кемчилик болуп аткан үчүн ошон үчүн эл айтып атат да, муну калып кетти деп. Үйдө деле ошондой го. Жөнөкөй саясатты албастан эле үй бүлөнү ала турган болсоң деле, балаңа иш жумшап отурасың да, калып кетти муну, кара. Эгер балаң ошол нерсени так айтса, так аткарса, сен айтпайсың да. Бийлик деле ошондой да, үй бүлө сыяктуу эле да. Ошо бир нерсеси калып кетип атат, анан айтып атат да. Жакында Рахман Разыков агайыбызды эскерүү кече өттү Бишкекте. Ошол кече башталарда Ырысбек Жабиров агабыз жалпы куудулдарга эскертүү берген биз уктук видеодон. Саясатты кошпогула, өзүңөрдүн ишиңерди кылгыла деп. Мындай тыюулар, саясатты сүйлөгүлө деген куудулдардын оозун жабып, канчалык болуп, канчалык эскертүү болуп турат сиздерге? Жок, эскертүү болбойт. Эскертүү болбойт. Себептен ал жерде мамлекетке караштуу филармония, билесиң, анан куудул Рахман Разыков саясатты өлгүчө сындап келген киши, ошон үчүн ал кишиден көбү чочуп, помещенияны бербей кыйнайт болчу. Ошо залды бербей кыйнайт эле. Ортого түшүп атып, ошо агайды эскерүү концертин өткөрөбүз деп ортого түшүп атып Ырысбек ошентип алган да. Бул нерсени куудулдарга чектөө деп биз кабыл албай. Ырысбекке эскерткен бизгечи, муну араң алдык. Дан адатыңарча, адаттагыдай концерт деп туруп сүйлөп албагыла деп эле эскерткен бизге. Анан, сен сүйлөбө деп эметкен эмес. Мен сүйлөйм деп атканда, сен жанагы сүйлөйм деп атат элең, сүйлөбөйсүң ошону деген эмес. Жөн эле эскертүү кылган. Мындай тыюулар негизинен болбойт. Болбойт. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Жакынга боло турган жеке концертиңизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Рахмат. Кудай буйрса, ырчылыктан дагы көрүп калат деген ишеничибиз бар. Рахмат. Жалпы элге эркин микрофон кабыл этелик. Жалпы күйөрмандарыбызга эмне дейм? Жалпы күйөрмандарыбызга баарына ишине ийгилик, эч ким эч качан оорубасын. Кудай буйрса, жакында 8 сентябрь күнү концерт келип, бир аз болсо дагы көңүл ачып, эс алып кетиңиздер. Кыргызстаныбыз, мамлекетибиз тынч болсун. Эч жерди суу каптабасын, өрт каптабасын дегендей апаттардан Кудай өзү сактасын. Чоң рахмат. Көңүл бургузар, урматтуу күлкү көрмандары. 8 сентябрь 5 тапандан Ильяс Иманалиевдин жеке концерти өтөт. Баштагыдай аракты ичпей калдым сүйүнчү, аялымдын жемесин укпай калдым сүйүнчү, аялымдын урушун укпай калдым сүйүнчү. Борбор кала Бишкектин ортосунда сүйүнчү, спорт сарай Кожомкулдун сахнасында сүйүнчү, сентябрдын 8-и концерт берем сүйүнчү, сентябрдын 8-и отчет берем сүйүнчү. Келип көрсөң тамаша, чындыгына жараша, 1000 сом болду бир билет сатылууда кассада. Даярданып жүрөмүн, күлкүм менен күтөмүн, даярданып жүрөмүн, баарыңарды сүйөмүн. Спорт
картасында. Башталышы саат 19:30'da. Мобилий телефону 0706 21 36 30. Урматтуу достор, ушу менен эфир аягына чыкты. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар. Кийинки коноктордон кимди чакыралы комментарийге калтырыңыздар, ой пикир жазыңыздар. Ассаламу алейкум.